далай киши оозума түкүрүп кетти. Залкарлар Каган деген этнофольклор ансамбль түзүлдү. Комузда тышкары да комуз менен, комуздан кийин дагы комуз менен, башка жакта да комуз менен алектенип жүрөбүз го деп. Багы бир тууган десек, бир туугандай дос десек, достой устат шагирт десе, устат шагиртте абдан жакын тыгыз мамиледе жүргөн. Мен раматтылык Руслан Жумабаев устатым болгон. Бул кишинин таасири менин комузчулук өнөрүмдө абдан чоң. Комуз менен эркегинин үнүн сайратып жерге кондуруп, жанына кондуруп алган деп ажырашып кетишиптир десе эле ыркырашып шыркырашып бет карашпай бирин баласын бирине көрсөтпөй андай бизде андай мамиле жок. Жашырганда деле кеп жок болгону мындай жүрөгүмө жакын адам бар ооба. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Карамолдо Орозов атындагы Атай сыйлыктын ээси, ошондой эле кыргыз элине аттын кашкасындай белгилүү таанымал комузчу Закирбек Дүйшөнбек уулу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ассаламу алейкум. Маанайыңыз кандай? Эшикте барай сонунбу? Маанай сонун. Рахмат. Өзүңүздө. Жакшы. Закирбек мырза, айтсаңыз дегили ушул чыгармачылыкта десекпи, же болбосо теледен акчулары таптакыр эле көрүнбөй кеттиңиз да? Буга эмне себеп болду? Ал талаптан го. Талап болсо, чакыруулар болуп турса, калтырбай барып турабыз. Анан кийин өзүбүз мен барат элем, мен ушуга чыгат элем деп, мени чыгарыла деп айта албайм. Анан кийин балким өзүбүз чыгармачылыкта анчалык деңгээлде баягы көрсөтө албай жаткандырбыз. Балким ошонун себебинен бир аз тынуулар болду. Менимче буюрса мындан ары жакшы, мындан жакшыраак дагы болот деген үмүттөрүбүз бар. Азыр жакшы пландар бар. Жаңы күйлөр чыгарылып атат. Андан тышкары Каган деген этнофольклор ансамбль түзүлдү. Ошол ансамблда дагы жаңы чыгармалар, мурунку баягы ансамблдар ойноп жүргөн чыгармалардан жат, алысыраак баягы заманбап, азыркы элдин табитине жараша боло турган, ошол эле учурда кыргыздын уктураалыгын, кайрыктарын жоготпостон бир ушундай бир чыгармаларды жазып элге тартууласак деген ниеттерибиз. Азыр ошону иштин үстүндө иштеп жатабыз. Элер алдык. Жаштар 98 конкурсунун жеңүүчүсү болдуңуз. Комузга негизи кантип кызыгып калдыңыз? Канча жашыңыздан баштап комузга болгон сүйүүңүз ойгонду? Үй бүлөдө бир туугандарым, 4 бир тууганмын, 2 агам, 1 эжем бар, өз үйдүн кенжесимин. Ата-энем бардыгы ушу ашыктуу өнөр адамдары, кесиптери бөлөк болгону менен бардыгы ушу комузда ойноп, дастандарды айтып, ырлардан ырдап, күйлөрдөн черткен бир туугандарым бар. Ошолордун урматын, ошолорду көрүп, угуп жүрүп, баягы кичинекей бала деп көңүл бурбай, бирденке үйрөтүүдөн баары эле алыс болчу да. Мен аны кийин түшүнүп атам да. Анан ошондой болгон окшойт да. Анткени эч ким үйрөтөйүн деп мага мындай аракетин жасап көргөн эмес да. Анан кийин ушу улуу агам шартылдатып күйлөрдү чертип мынтип отурган аңдып турчу элем да. Анан ушу орундукта отуруп ойноп, бир кандайдыр бир иштер менен алаксып комузду жөлөп кетет да. Анан кеткенде дароо барып комузду кармайм дагы. Агыңызды турайсыз. Ооба, кармап, кечке кармап ойноп аткан жери жылуу болуп калат го, кармап. Демек ушул жерден басылат экенде, ошо жерин кармап анан биягын каккылап отуруп, кол ийкемдер көнгөн окшойт. Андан кийин бир күнү эле ошо Роза Аманова эжекебиз аткарып жүргөн өр комуз дастанын 1-2 кайрыгы окшоп кетти да. Анан ошол окшоп кеткенде эле дароо эле сүйүнүп, тиги Чолпон эжекем бар, эжем, бир тууган эжем, ага чуркап бардым. Анткени ошол эжем ушул өр комузду үзүндө ырдап кайрып калчу да. Анан кийин моголун окшошту деп, баягы өр комуздун башкы бир 2 сабын ойноп берсем, окшош дейм. Ар жагы кандай болот деди. Улантып анан эжем ошо ар жагына кичине түрткү болуп койду. Анан түшүнүп калдым. Мындан кийин мунду бул үн чыгат экен, бул манжадан бул үн чыгат экен. Демек, билген обондорумду кийин өзүм эле комузга салып алчу болуп калдым. Анан ошентип 5 жашымда ошол окуя болгон. 4,5-5 жашымда. Анан кийин 6 жашыма чейин бир топ обондорду ойноп калдым.
Анан атам ошентип кагазга мынтип жазып канча оонду черт аласың деп бир ушул эсимде тизмектеп анан кийин бир 30 бир аз ашты да 30-31 болуп калды. Анан кийин баягы Кыргызда 40 деген сан барго. Анан баягы илге мурунурактагы аз да көп кеп кылбайт го. Анан мурун ушундай 40 деген сан үй бүлөдө Кыргызда ушу көп айтылып жүрөт. Анан мага ушул мээме туруп калган окшойт да. Анан 40 кылгым келип туруп алды да, 30 ашып эле 40 жетпей калды. Анан жетем дедиңиз. Анан мондай обон бар эле деп оймон чыгарып эле бир обондорду ойноп, аны дагы кошуп, атын билбейм, бирок унутуп калдым демиш болуп эле. Оймон чыгарып эле жаңы мындай эле импровизация кылып, ошентип 40ка жеткирип, анан атам 6 жашымда Москва району Беловодский айылында Бектен Бейшембиев деген агайга балдар музыкалык мектебин, ошол Бектен Бейшембиев деген чоң жазуучу, ошо балдарга атайын арналган китептерлердин автору, композитор агайга тапшырып, эң алгачкы устатым күү үйрөнүү боюнча ошо Бектен агайым окутуп баштады. Анан бир жыл ал кишиде окуп, ошол аякта окуп атып, ошо 96-97 жылдары алгачкы кароо сынактарга катышып, 3-чү даражадагы, 2-чи даражадагы орундарга ээ болуп, ошондой башталды. Анан кийин 97 жылы күз айынан баштап Бишкектеги атайын Мукаш Абдраев атындагы атайын музыкалык орто мектеп интернатына, ошо комуз бөлүмүнө келип тапшырдым. Ал жерде Нурилия Сабирбаева деген менин устатым бар эле. Ал кишиде эжекебизде бир 3 жыл 4 жыл тарбияландым. Мен негизги ушул комузга дагы ошол техникамды, постановкамды өтө тууралап коюп, бош эркин ойногонду үйрөткөн ушул эжем устатым. Негизи Бектен агайдын мээнети чоң, Албетте. Ал киши мага эң алгачкы нотаны үйрөттү, күйлөрдү эң алгачкы үйрөттү. Анан кийин ошол агай Бектен агайдан үйрөнгөн эле күйлөрдү кайра Абдраев мектебинде Нурилия эжем ошол күйлөрдүн үстүнөн дагы иштеп 1-2 жыл жалаң ошо Бектен агайдан үйрөнүп келген күйлөрдүн үстүндө гана иштеп атышты. Жакшы. Негизи эле баягы комузду үйрөнүү аябай кыйын деп калышат да. Сиздин оюңуз комузду канча убакытта, канча күндө десек болот, үйрөнсө болот негизи? Эми комузду үйрөнүү кыйын деген мен кошулбойм. Ар бир нерсеге жөнөкөй көз карашты караш керек. Эгер тезирээк кабыл алгысы келсе, адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүн жогорураак коюш керек деп ойлойм да. Колунан келбей тургандай болуп жатса дагы, ушул мен колуман келет деп өзүнүн мүмкүнчүлүгүн качан ошол үйрөнө турган нерсесинен жогору койгондо гана ал нерсени тез жетет да, ал нерсеге тез үйрөнөт. Анан кийин мен айтат элем, комузчулук өнөр бул жетиш, комуз черткенди үйрөнүш өтө жеңил, оңой. Айрыкча кыргыз болгондон кийин каныбызда кыргыздын каны болгондуктан комузду үйрөнүп кетиш оңой. Анткени айбандар деле циркте ар кандай биз кыла албаган адам баласынын колунан келбей турган кээ бир нерселерди, элементтерди жасап эл алдында жүрүшөт. Ага караганда биз адам баласыбыз, айткан нерсени түшүнөбүз. А десе А, Б десе Б деп кайталап бере алган соң үйрөнүп кетиш оңой эле. Анан мен айтат элем, эгер комуз үйрөнгүсү келгендер, комуз чертет элем дегендер эч качан кеч эмес. Чоңоюп кеттим, картайып кеттим деген маселе болбош керек. Мен айтам, өмүрдүн акыркы суусу түгөнгөнгө чейин эч бир нерсе кеч эмес. Айтсаңыз деги эле комузда ойногондон сырткары жашоодо эмне менен алектенесиз? Андан сырткары эмне жумуш кыласыз, же болбосо спорттун кайсыл түрүнө барасыз? Бир режиссердон сураган экен да. Кинолору абдан ийгиликтүү, жакшы болуп тургандан кийин бул ийгиликтерге жетиш үчүн кандай нерселер керек десе, 3 нерсе керек деп берем. Анан ошол 3 нерсени айтып турду. Кандай нерселер десе, биринчи эң жакшы сценарий деп.
экинчи дагы эң жакшы сценарий, үчүнчүсү дагы эң жакшы сценарий дегендей мен комуздан тышкары дагы комуз менен, комуздан кийин дагы комуз менен, башка жакта дагы комуз менен алектенип жүрөбүз го деп. Анан чын бул тамаша кеп го, бирок мен абдан балык улоону жагынан жакшы көрөм. Мен кандай бир бош убакыт тапсам эле балык улоого шашылам. Жаратылышты жакшы көрөм, чет жактарга тоолуу баягы жапайы жерлерди жакшы көрөм да, ошол жака абдан тарта берет. Анан андан тышкары бильярдта ойноп, бирок көптөн бери 1,5 жылдан бери ойной элексиз. Кармай элекмин, бильярд ойной элекмин, бирок абдан кызыгам бул спорттун түрүнө да. Анан кичинекей кездеримде баягы чыгыш спорттун түрлөрүндө машыкканбыз бир аз, 9-10 жылдай. Кайсы спорттун түрү? Таэквондо спортунун ITF бөлүгүндө, ITF, VTF деп бөлүнөт, ошол ITF-нде машыкканбыз. Мен баары бала чакта, азыр комуз менен көбүнчө. Комуз чыгармачылык жана жаратылыш ошол. Кыргызстанда комузчуларга колдоо көрсөткөндөр барбы, же болбосо ар дайым өзүңүздөрдүн арабаңыздарды өзүңүздөр түрттүрүп келесиздерби ушулга чейин? Эми сиз айтмакчы өзүбүздүн арабабызды өзүбүз түртүп келебиз деп деле айтсак болот, бирок Кудайга шүгүр. Жардам болот. Жардам деле болбойт. Баягы жакында бул КТР Маданият каналында комузчуларга арналган атайын телесынак жарыяланып, бүгүнкү күндө ошол телеконкурс өтүп жатат. Бул да ошол колдоолордун бири да, ушу комузчулук өнөргө болгон жаш балдарга стимул, ушу өнөрпоздор көп чыкса экен, шыктанса экен, телерадиолордон көбүрөөк берилсе экен деген. Закир мырза, айтсаңыз, деги эле Кыргызстанда комузда кол ойноткондор көп, бирок атактуулар аз. Сиздин көз караш, сиздин ой пикириңиз? Атактуу болуш үчүн азыркы учурда көбүнчө пресса аракети менен болот, ошого көз каранды деп ойлойм. Же болбосо ким атактуу болгусу келсе, жана сиз айтмакчы хайп кылыш керек. Биз бул улуу өнөр, бул улуу өнөрдүн адамдары мындай хайп образ менен таанылуудан алыс деп ойлойм. Анан ар бир эле ошол замандын талабына жараша, же болбосо жана айтпадымбы, талапка жараша болот. Чакырса, элге тартуулап берип турса, көбүрөөк ушул өнөрдү жайылтуунун бир кандайдыр бир иштерин жасай турган болсо гана анан таанымал болот да, албетте. Жакшы. Сиздин күү жаратып жүргөнүңүздү дагы билебиз, кабардарбыз десем дагы болот. Азыркы тапта куржунуңузда канча күүңүз бар? Куржунум жеңил эле, андай деле көп күйлөрүм жок, бирок кайсыл учурда, кайсыл жанрда кандай күү чыгарыш керек болуп атса, аны чыгарганга ар дайым даярбыз. Азыр десе азыр, анан десе анан, кайсыл маал болбасын, айырмасы жок. Болгону ал күнү эстеп калыш, жана аны кайра баштан жаттап чыгыш, ошол эле маселе да. Мисалы азыр ойногон күнү мен толугу менен эстеп кала албайм да. Аны бир нерсеге жаздырып алып, аны кайра башынан угуп жаттап чыгышым керек болот да. Билебиз, атаңыз дагы, апаңыз дагы белгилүү элдик дарыгер. Ал эми сиз кантип ушул комуз чөйрөсүнө аралашып калдыңыз? Эмне себептен сиз дарыгер болгон жоксуз? Дарыгерликке деле, өнөргө, жалпы эле бул дарыгерлик дагы өнөр болот да. Ар бир кесипти өз деңгээлинде баягы кандай десем, шык менен жазылат эмеспи? Ар бир кесип шопур болобу, куруучу болобу, же дарыгер болобу, же өнөрпоз музыкант болобу, баарына эле бир эле зат керек, шык өнөр. Болду, ошол ата энебизде өнөр бар экен, алар дарыгерчиликке колдонуп атат, аны мен комуз өнөрүндө колдонуп атам. Бирок ошол эле учурда биз кичинекейибизден бери ошо ата энебиз тоолордо жанагындай дары чөптөрдү терип, ошолорду жыйнап аткан учурда биз дагы чогуу чыгып, дары чөптөрдү жыйнашып, андан тышкары үйдө деле биз баягы таблеткадан жазылган дарыларды көп колдоно бербейбиз, бирок мен колдоно берем. Бирок көп учурда
оорулар боло турган болуп калса ошо атабыздын дары дармектери менен дарыланабыз. Анан атабыз болгондон кийин кантип эле билбей коелу, кайсыл дары кайсыл маалда териш керек, анын кайсыл гүлү же тамыры эмнеси керек делинет, кайсыл ооруларга, анын баарын үйрөнүп билип жүрөбүз. Ошо ата энеңиз Закирбек, сен комузду таштап эле биздин жолубузду жолдобойсуңбу, дарыгер болбойсуңбу деген дагы ой пикирин айткан жок беле сизге? Наоборот, тескерисинче ушул комуз өнөрүн таштап коюуга абдан каршы булар. Анткени мен комузчу болбойм десем деле болбой эле комузчу кылышкан ушуларда. Ата энеме терең ыраазычылык билдирем. Бул эң биринчи чоң саяпкерим ушул атам, энем кичинекейимден ушу устаттарга алып барып, кароо сынактардан калтырбай катыштырып, ошентип отуруп бизди комузчу кылып тарбиялаган. Мен дагы устаттарга абдан байым, көптөгөн устаттарым бар. Башында жана айткан Бектен агайыбыз, Нурилия Эжекем Сабирбаева, андан тышкары Нургүл Мурзабаева, Калыбек Жекшенов, бул мектептеги окуу жайлардагы мугалимдерим. Ирина Сүйөркулова деген Акак комузчулар ансамблинин жетекчиси, ала Эжекеде баягы комузчулар ансамблинде биздин устатыбыз болду. Андан тышкары ошо Жети Дубандагы бардык чыган комузчу залкарларыбыз алды. Улууларынан айтсам, Болуш Мадазимов атабыз, ал кишинин да үйүндө жатып өзүнүн таалим тарбиясын күйлөрүнөн үйрөнүп калдык. Андан тышкары Намазбек Уралиев, Зайнидин Иманалиев, Рахат Көчөрбаев, дагы Саадабай Шамдадов түштүк тараптан, Фахырдин Баяков деген агабыз бар, агайыбыз өтүп кетти. Нурак Абдырахмановбуз атабыздан өзүнүн күйлөрүнөн өз колунан үйрөнүп калдык. Ошентип 10-15тен ашык. Анан негизги мен багы бир тууган десек, бир туугандай дос десек, достой устат шакирт десек, устат шакиртте абдан жакын тыгыз мамиледе жүргөн мен раматылык Руслан Жумабаев устатым болгон. Бул кишинин таасири менин комузчулук өнөрүмдө абдан чоң. Азыркы тапта канча окуучуңуз бар? Билбейт экенмин, санын деле канча окуучубуз бар экенин. Көбүнчө бул жерде мен Ринат Мамбеталиев деген чоң чебер комузчу, өтө чоң таланттуу досум бар. Кесиптешим, экөөбүз бала кезден бери чогуу бир устатта дагы тарбияланганбыз. Школабыз бир, мен кандай чертсем ал ошондой чертет. Менден ашса ашып кетиши мүмкүн, бирок кем калышпайт. Ошол досум бул жерде көбүнчө ошол шакирттер менен көп убакытты ал өткөрөт. Анан кийин биз колубуз тийген маалда гана келип баягы күй үстүндө иштөө болгон ошо эмне керектүү болотсо ошолорду берип турабыз. Баягы Кыргызда жакшы ырым-жырым бар эмеспи? Мисалы, балам жакшы комузчу болсун же балаң жакшы комузчу болсун десе, бир жакшы мыкты комузчунун комузун кулагын тиштетип коет эмеспи? Сизде дагы ушундай учур кездешкенби? Закирбек тигин комузун башын тиштеп кой депчи? Эми комуздун башын далай эле тиштеп, далай комузду жазданып жатып аттык. Ар кандай ырым-жырымдардын баарын жазай бердик. Анан бирок кийин түшүнө келсем, бул ырым-жырымдар албетте баягы адамдын ишеничи бар болот го, жана внушение деп коет да. Внушенияны, ишеничти кайсыл багытка бурсак, ошол тарап менен кете берет экен да. Балким ошол учурда ушундай нерселерге ишенгендиктен ошол ырым-жырымдардан таасир алып, ошондон бир жыйынтык күтүп, ошондой учурлар болгон албетте. Бирок азыркы учурда мен андай ырым-жырымдарга эмес, баягы иш жүзүндө, практика жүзүндө үйрөнгүсү келип атса үйрөтүш керек аны. Анын оозуна түкүрүп коюп же болбосо далай киши оозума түкүрүп кетти. Залкарлар ойлоп көрсөм, кеп анда деле эмес деп ойлойм. Кеп ошо устат менен шакирт абдан тыгыз болуп үйрөтүп, бет маңдай отуруп алып үйрөнүштү да. Жакшы, баягы ырчыларды айтып калабыз го, эми келе мырда бер депчи. Келиңиз, анда сиз жакшы бир өзүңүзгө жаккан күйүн ойноп бериңиз. Кертолго күйсүн ойноп берейин, Кертолго деп берде шакирттин бири сылап. Кертолго күйсүн ойноп берейин. Кертолго деп Ниязалы атабыздын күйүүсү, Ниязалы Борошов деген 19-20 кылымда жашап өткөн залкар комузчу, күйүүчү. Бул кишинин
аңыз кептери, баягы уламыш деп коебуз го. Эми бүгүнкү күндө уламыш болсо, ошол учурда реалдуу окуялар болгон, чыныгы көптөгөн куштардын үнүн сайратканды өздөштүргөн, өзү кушчу, саяпкер болгон, жорго мингенди жакшы көрүп, өмүр бою жорго минип өткөн киши да. Өзүнүн андай деле байлык бийлиги болгон эмес, болгон байлыгы ушул өнөрү болгон. Анан ушундай аңыз кептер бар. Турумтайдын асманда ургачысын учуп жүргөнүн көрүп, комуз менен эркегинин үнүн сайратып жерге кондуруп, жанына кондуруп алган деп. Андан тышкары бир нече булбул үндөрүн, куш аваз үндөрүн комузга келтирип, алар менен алардын тилин таап ойногон деп. Ошол эле учурда дагы бир кишилер бага өзүнүн акылынан чыгып, бийлеп, адамга жат болгон кыймылдарды жасап, көрүнүштөрдү жасап, ушундай деңгээлге чейин черткен мыкты залкар атабыз болгон. Ошол атабыздын Кер толго деген күүсү. Бул күүдө деген Ниязалы атабыз Кер жорго аттын жүрүшүн сүрөттөп ойногон экен. Айтпадымбы алдында жоргону жакшы көрүп минген деп. Анан кийин баягы жоргочу саяпкерлерге дагы бир Ниязалы атабыздын ыкмасынан айта кетейин. Алдыңкы менен арткы туягын кошоктоп мындай тушап койчу экен да. Анан биягындагы алды менен аркасын. Анан алдын шилтегенде арты кошо шилтенип, биягын шилтегенде биягы кошо эле жок шилтенип, ошентип отуруп, дагы кашаң атты деле жорго кылып тарбиялап алып, анан жоргосун чыгарып ушинтип минишкен. Ниязалы атабыз айтат, айтчу экен, Кер толгону ойногондо Кер жорго аттын жүрүшүндө, келин кыздын күлүшүндө ойногула деп.
өнеріңіз өрге чыга берсин, ишиңизге ийгиликтер каалайбыз. Ушул күнү ойноп атканда сиз мындай көзүңүздү аябай жумуп алып ойнодуңуз да, мындай көз алдыңызга эмнелер тартылат? Көз алдыңызга дегеле эмнелер элестелет? Тиги Лондондогу Европанын бир шаарында Зайнидин Иманалиев, анан дагы бир улуу музыкант агайларыбыздын бири, атын айтпай эле коеюн, эми ошол аксакалдар ушундай бир жаш балдар дагы жанында жүрөт да, ошо өнөрпоздор атайын бир чоң бир фестивалга барышкан экен, анан сураган экен да. Жок, сурабай эле тиги агайыбыз айткан экен, Зайнидин агайга отургузуп алып, мына агайыңардан үлгү алып, ушул агайыңардай болуп чертсеңер болот, мындай күйүнү чертип атканда тиякты элестетип, биякты элестетип, анан жайлоо, эми урукмуш нерселерди айтып, турабы агай десе, тиги Закең мындай каштары калың болгон киши да, мен элестетпей эле чертем деген турбайбы. Анысыкарындай мен күүнү чертип атканда баягы күүнүн аны эч кандай көз алдыма эч нерсени деле элестебейм. Кайрыктары баардыгы жатка, кол көнүп калган болгону, эмнени элестетип атканымды өзүм деле билбейм болгону, ар бир адам күүнү чертип атканда өзү үчүн ошол күйдөн рахат алыш керек болгону. Комуздун өзүнөн алыш керек, комуздагы кайрыктан алыш керек, анан колуң рахат бериш керек. Ошо кандай чапкыласаң ошондой жүгүрүп берип турса, бул ошол рахат жетишкендик деп ойлойм. Жакшы. Эң алгач алган гонорарыңыз, эң көп алган гонорарыңыз канча болду эле? Эми биз эстрада жылдыздарындай болуп көп деле гонорар албайбыз. Эң чоң гонорар эми бул казак өлкөлөрүнө барганда бир сахнага бир чыкканың $1000 болот. Ошондо бир 3-4 жолу чыгып келесиң, бир концертте 2 жолу чыгып каласың, же 2 күндүн ичинде бир 5-6 жолу чыгып каласың, ошондой. Ошондо бир концертке $700. $1000. $1000. Бир чыгып, бир күн ойноп чыкканың, же болбосо бир күн тартыш жарыялаганың бир 2000-3000 тегерек болот ушундай. Ушу чыгармачылык таштайм, мен башка нерсе менен алектенем деген ой болду эле сизде? Негизи эле комуз менен жан бакса болобу? Эми адам баласы жарала элекке чейин эле адам баласынын тагдырын жаратат экен да. Анан ырыс кешигин жаратат экен да. Анан кийин бул дүйнөгө келип биз кайсыл кесиптин ээси болбойлу, мейли комуз менен, мейли тачка түртөйүн, же болбосо окумуш бизнесмен болоюн, Кудай таала маңдайга жазган ырыскыдан 1 сом кем же 1 сом ашык калбайм да. Маңдайга жазган ырыскыны кайсыл кесип менен болбосун, өмүрүбүз өткөнгө акыркы суубузду ичкенге чейин ырыскыбыз жазылган, кандай болсо ошону гана көрөбүз. Бул дүйнөдө 3 нерсе кайыптан болот экен. Бирөө ырыс кешик кайыптан болот. Каяктан, кандай учурда, кайсыл жерден эмне тамак, кандай ырыскы болорун билбейбиз. Экинчи нике кайып болот экен. Кайсыл убакта кимге никең нике кайып. Үчүнчү эмне? Бул жандын чыгышы, өлүм кайыптан болот экен. Качан өлөрүбүздү, кайсыл жерден, кандай себеп менен муну билбейбиз. Анысыкарындай бул кесип менен мындай кылам, тигиндей кылам деген мен ойдон алысмын. Бул ырыс кешик кайыптан. Закирбек мырза, айтсаңыз, дегеле сиз жеке жашооңуз тууралуу көп ачыктабайсыз да? Дегеле жеке жашооңуз тууралуу көп маалымат бербейсиз. Буга эмне себеп? Эми көп эле илгеркилердин деле билбейм, эми үй бүлөсү тууралуу же жеке жашоосу жөнүндө биз өзүбүздө маалымат аз да, бизде делечи, мисалы алардын өнөрү, чыгармачылыгы, бизге калтырган күүлөрү жана башка ушундай бир нерселер гана калган да тарыхтан. Анан кийин бул жеке жашоо деле өзүбүз чыгармачылык менен алектенип, анан суроо берсе деле ошо чыгармачылыгың жөнүндө сурайт. Ушулар эле себеп да. Мисалы суроо берсе, сураса айтып бересиң да. Сураса айтпайсың. Талап жок болсо, бала ыйлабаса сүт кайда дегендей сураса айтып беребиз. Кандай суроолоруңуз бар эле? Сураңыз. Instagram баракчаңызды карап чыксак, сиз мындай өзүңүздүн катталышыңызга ушуну жооп берип турсуз да. Жакында эмес, үйлөнө турган кызым бар,
депчи, үйлөнө турган адам бар депчи. Ал адам кандай адам, кайсы адам, деги эле чыгармачылыкка жакын адамбы же болбосо чыгармачылыктан алыс адамбы? Эми мен өзүм үйлөнүп, 3 балам бар. Анан кийин кээде ушундай кээ бир кыздар суроо бере берет го. Аялыңыз барбы, анан үйлөндүңүз беле деп, анан кийин мен кээде тамашалап суроо берип коем да кайра өзүнүн ичинде үйлөнө элек болсом тийип алайын дедим беле деп тамашалап коем да. Бирок эми анан кийин барбы жокпу десе ооба бар деп коем. Анан балким ал ошондой сыяктуу бир тамаша сөздөрдөн чыгар, бирок мен өзүм үй бүлөлүү 3 баланын атасымын. Улуу кызым Сумая 9 жашта, 3-класста окуп атат. Андан кийинки Сулайман деген балам бар. Эркек бала, ал 7 жашта, 1-классты бүтүп атат, аяктап атат быйыл. Анан өтө таланттуу, бири кылгыякта үйрөнүп, Сулайманым комузда үйрөнүп, азыр жаш гүйлөр жок, бал болгону баягы өзүнө колуна ыңгай келген гүйлөрдү үйрөнүп чертип калды. Буюрса Ринат агайында тарбияланып атат. Андан кийин кичүү уулум 4-тө Салават деген уулум бар. Ал дагы өтө таланттуу, ушундай бир жөндөмдүү балдардан. Анан болгону баягы тагдыр ар кандай болот экен. Аябай аракет кылып, апасы деле, мен деле жакшы эле аракет кылып, ошо балдар ата энесиз чоңойбосун деп чогуу жашаганга бир топ аракет кылып эле келип, бирок ушул акыркы жыйынтыгыбыз тилеп каршы ушундай болуп калды. 2 бөлөк жашаганыбыз менен бирок балдардын жанында ар дайым чогуу көрүнүп, балдардын жакшылыгында жана башка ушундай бир күндөрү биз ыркыраган, чыркыраган мамилебиз жок. Азыркы учурда балдар кимдин колунда? Балдар меникинде деле, аныкында деле ортодо эч кандай бир кыйынчылыксыз ортодо каттап жүрө берет. Апасы деле мисалы үйгө келип, үйдө кенен чонун жүрүп, кайра өзүнүкүнө кетип жүрүп, бизде андай ажырашып кетиптир десе эле ыркырашып, чыркырашып, бет карашпай, бирин баласын бирине көрсөтпөй, андай бизде андай мамиле жок. Биз болгону гана ошо келинчек экөөбүз абдан жакшы адам, абдан ыймандуу, баардыгы эле жакшы да. Эми кыргызда айтып коет го, жылдыздар келишпей калыптыр депчи. Балким ошондой сыяктуу аябай жакшы адам, балдарымдын энеси болгон. Мен үчүн кандай адам болгондо дагы менин балдарым үчүн ыйык эне, кемчиликсиз ыйык эне. Анан мен кантип туура эмес сөз айта алам ал кишинин дарегине. Ал эң мыкты, сонун эне, жакшы эне, бактылуу болсун, ар дайым жакшылык гана каалайбыз. Колдон келген эмне колубуздан келип турса баардыгын, мен эмне жесем, эмне көрсөм баардыгын чогуу жасаганга аракет кылам. Болгону ошол. Болгону 2 үйдө жашайбыз, калганы баары жакшы. Ал эми ошо 2 үйдө жашайбыз деп калдыңызбы? Балаңыз айтпайбы, ата эмне үчүн апам биз менен чогуу жашабайт, же болбосо эмне үчүн апам келип анан кетип калат кайра депчи? Жок, эми балдарым зээндүү жакшы эле, бирок түшүнүп деле калышты го. Эки жакта апамдыкында, анан атамдыкында деп сүйлөп калышат да. Андан кийин бирок ортодо атасыз, анан апасыз деген түшүнүгү жок өссө экен деген аракетим чоң. Баягы ар дайым чоң аралашып жүрөбүз да. Мейли 2 бөлөк жашайлы, 2 жакта бололу, бирок ар дайым аралашып эле жүрөбүз. Мына апасы бизге сабак келет балдарды кадимкидей алып келип отуруп, өзү кошо дагы комуз үйрөнүп, балдарды кошо үйрөтүп, ошентип келет. Мамилебиз абдан жакшы, жылуу, баары эле жакшы. Сон болгону 2 бөлөк жашап калдык. Ошол нерселердин баардыгына көз жумуп жашасак деле болмок да, бирок тилекке каршы ошондой нерселерге туруштук, чыдамдык бере албай койдук. Балким менин дагы чыгармачыл жашоом өзүнчө бир таасирин бердиби,
эл жерди аралап көп кетем, эки жакта көп жүрөм, үйгө көп токтобойм. Балким керектүү мамилени жасап бере албай койдумбу, көңүл бура албай койдумбу. Балким ошонун себебинен анын дагы бир кандайдыр бир мага каршы бир өнөрлөрү пайда болду. Ошонун себебинен анан издене берсек толтура себептер боло берет экен. Анан мен антип майдаланганды жакшы көрбөйм. Болгону ушу жылдызыбыз келишпей, тагдырыбыз ушундай болду деп гана чекит коем да. Азыр ачык жооп берсеңиз, чындыгында эле сүйүктүңүз барбы азыр? Эми сүйүктүм чыгармачыл негизи адам баласы болгондон кийин эркектин өзүнчө жан дүйнөсү, аял заттын өзүнчө жан дүйнөсү бар да. Анан кийин жашоодо бул нерсе керек. Айрыкча ушул менин курагымда, 30-дун тегерегинде жашырганда деле кеп жок. Болгону мындай жүрөгүмө жакын адам бар, ооба. Бар. Керек экен бул өзүңдүн багы жашооңдогу кыймылы аракетиңдин бир кандайдыр бир гүлдөп өнүп турушуна деле себеп болот. Жакшы бир жашоонун себептери болуп берип турат. Анан кийин бар деп калдыңыз. Баягы жалгыздык бир гана Аллах Таалага таандык деп билебиз да. Эми качан той, качан үйлөнөсүз? Мен азыр шашылбай элем 1-2 жыл кое турсам деген ниеттерим бар. Анткени үйлөнүп көрдүк да. Бала чакам бар. Эч кандай бир нерсеге үй бүлө курууга азыр шашылышым жок. Болгону ушул чыгармачылыгымдагы бир аткарыла элек канчадан бери көксөп жүргөн бир максаттарым бар. Ошолорду орундасам деген ушундай бир убакыт болуп атат. Азыр мен эч кандай бир жака жоопкерчилик жок. Жалаң ушул чыгармачылыкка отурган мезгилим да. Азыркы учурда, азыркы тапта. Анан ошон себебинен азыр ушул убакыттан пайдаланып бир көксөп жүргөн көптөн берки могу жердеги көкүрөктөгү максаттарымды чечип орундатып алсам, анан буюрса ал дагы баягы алдында алыс эмес болсо керек. Эми ырыс кечик, нике жана өлүм кайыптан болот экен. Булар качан, кайсы убакта буларын мен божомолдоп да айтуудан алысмын да. Анткени жараткан айтты кайыптан деп. Демек кайыптан балким эртең, балким бир күнү, балким кайсы күнү буйрук болсо ошол күнү. Ал эми ошол сиз жакшы көргөн инсан, көңүлүңүздөгү инсан десем да болот. Чыгармачылыкка жакын адамбы же таптакыр чыгармачылыктан алыспы? Биринчиден өзү менден алыс тарапта. Кыргызстанда эмес. Кыргызстанда эле башка Дубанда турат. Анан кийин чыгармачылыктан алыс. Бирок менин чыгармачылыгымды туура түшүнө алат деген ойлорум бар. Эми дагы деле болсо айтам, нике кайын. Кимге, качан, кайсы убакта экени жаратканга гана белгилүү. Бирок учурда кандайдыр бир жылуулук тартылбаган адамдардын бири бар. Жакшы. Чындыгында жакшы көргөн адамыңыз бар. Бар. Так кесе айта аласыз. Так кесе айта алам. Учурда жакшы көргөн адамым бар деп айта алам. Мен ошондой учурда деле нике кайып. Рахмат сизге дагы. Кымбаттуу көрүүчүм, биздин каналдан эч убакта алыстабаңыз. Кызыктын баары бизде.